Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы жылдарда арбитраждык процесстерде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Вилке Фар Джелефер эл аралык юридикалык компаниясынын өнөктөшү Бертру Грегуар башында турган компаниянын өкүлдөрү менен жолукту. Жолугушууга ошондой эле Юстиция министрлигинин жана министрликтин соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчилиги катышты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө 2021-2022 жылдары Кыргызстанга каршы бир катар соттук териштирүүлөрдө, анын ичинде Мегаком уюлдук операторунун иши, Sky Mobile компаниясынын доо арызы жана Манас банктын айланасындагы талаш боюнча Франциянын юрисдикциясындагы арбитраждык чечимди жокко чыгаруу боюнча биргелешип оң натыйжаларга жетишилгени айтылды. Өз кезегинде Вилке Фар Джелефер компаниясынын өнөктөшү Грегуар Бертру Кыргызстандын Юстиция министрлиги менен биргеликте натыйжалуу консультациялык колдоону талап кылган бир катар башка иштердин жана маселелердин үстүндө иштеп жатканын билдирди. Ал эми Акылбек Жапаров арбитраждык териштирүүлөрдү тынчтык жолу менен жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү каралышы керектигин жана өлкө кызыкчылыгын коргоодо Юстиция министрлиги жооптуу иш алып бара турганын белгиледи.